Кадыр түн жөнүндө айтып берсеңиз. Кадыр түндү мына жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Карим түшүргөн түн күндүзү түшүрүптүр да. Кур'андычы түндөсү түшүрүптүр. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз биз Кур'анды Кадыр кечесинде, Кадыр кечесинде түшүрдүк дейт да. Баягы тынч болгон учур күндүзү бардык мактуктар кыбыраган, ушундай бейпил, рахат, тынчта Алла Таалам түшүргөн экен да, түндүн хикматы да. Кадыр деген өзүчө мындай да. Кадыр деген бир мааниси бар, тагдыр. Ушул түнү тагдырдын маселеси. Экинчиси кадырдын мааниси тар деп коет. Периштелер ушунчалык жерге түшөт, жер тар болуп калат. Үчүнчүсү кадырдын мааниси биздин эле кадыр деген сөз бар кыргыздарда, кадырлуу. Ушу кадыры жок адам бир түндө Алланын алдында кадырлуу болуп калат экен да. Кандай? Ошол бир амалынын себебинин, жакшы амалдары жок. Ушу бир түнү ушу кадыр кечесинин урматынан ал канча десеме? Айтып атпайбы Кур'анда Алла субханаху ва таала? Инна анзалнаху фи лейлатил кадр ва ма адрака ма лейлатил кадр. Лейлатил кадрды сен билесиңби, Мухаммад? Ал кандай деген улуу түн, анын фазилети, артыкчылыгы, касиетин билесиңби? Алла өзү жооп берип атат, суроо берип турупчу. Лейлатил кадр хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси ал 1000 айдан жакшыраак сообучу. Демек 1000 ай ол 84 жыл канча болот деген да. Ошончону соопту бир күндө алып ушунча кадырлуу болуп калат. Анан мындан башка кадырдын мааниси да тазим, азамат деп айтылат, шараф деп айтылат. Ушундай маанилери бар. Ал күнү эң кээ бирлери бизде адат кылып алганбыз да, 27 Рамазанды гана кадыр түнү тосупчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахих хадистеринде келет, акыркы 10 күндүн так түндөрүндө издегиле деген да. Демек 21, 23, 25, 27, мынаке 29. Ушу 5 түнү ким уктабай ибадат кылып чыкса, шек күмөнсүз 100% деп айтсак болот, кадыр түндү колуна алды да. Буга буйурду деген сөз да. Только 27 болуп калса, эми көпчүлүгү, бирок конкретно чечкен эмес буга. Кээде 23 да болуп калат, 21 да болуп калат, ошон үчүнчү. Макулбу? Азыр мына Алла 8 май деп атабы? Получается бул 8 май, 6 май, 4 май, 2 май. Мынаке. 2 май түнү, 4 май түнү, 6 май күнү түнү, 8 май күнү түнү, 10 май күнү түнү. Ушул 5 түнү уктабай ибадат кылып отурган болсо, Кудай кааласа иншалла сөзсүз соогун алат.